Жалал Абад шаарындагы Кадыржан Батыровдун бала бакчасы өкмөттүн 30 ноябрдагы 582 токтому менен мэрияга өткөрүлдү. Кезегинде 200дөн ашык жеткинчек тарбиялаган бала бакча мэрияга өткөнү менен аны көзөмөлдөп келген элдик мамлекеттик ишканасы 2016 жылы Нур Билим Ордосу ЖЧКсына 10 жылга ижарага берип салган. А ижарачылар болсо анын ичиндеги 1 миллион сомдук буюм тайымдарды чыгарып кеткен. Ал гана турсун эшик терезелерге чейин жарактан чыгарып 6 миллион сомдой зыян келтиргени айтылууда. 1 миллион сомдук инвентарлар мыйзамсыз башка жака чыгып, жеке менчик бала бакчада иштетилген. Плюс зданияга чоң өлчөмдө зыян келген. Биз ошо зыянды аныктоо үчүн независимый оценкаларды боюнча тендер уюштуруп, анан независимый оценканын жыйынтыгы боюнча бизге 6 миллион тегерегинде для восстановления ошончо расход кетет деп бизге чыгарып беришкен. 2 жылдан бери аталган ишканада жетекчинин милдетин аткаруучу болуп иштеп жаткан Алексей Апиев бала бакчанын мүлктү талап тонолгону боюнча орган кызматкерлерине байма-бай кайрылганын айтып жатат. Анын белгилөөсүндө алар бул ишке кайдыгер мамиле жасап келишкен. Былтыркы жылы же быйыл жылдын башындабы ГОУДга шаардык ички иштер бөлүмүнө кайрылганбыз да, арыз менен кайрылып, анан ал жерде негедир ал иш мындай жылбады да, токтолуп калганбы же кандай болгон. Ошо жанакы инвентар тууралуу 1 миллион сом тегерегиндеги, анан ущерб тууралуу. УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке, Кыргыз Республиканын башкы прокурору Курманкул Зуушевга кайрылганбыз. Азыр ушуларга кайрылгандан кийин ошол тергөөнү азыр УВД өзүн алыптыр да. Кече жакында мына биздин ирис бала барып келди. Бала бакчаны талап тоноду делген Нур Билим Ордосу ЖЧКнын жетекчиси болсо өзүнө коюлган айыптоолорго макул эмес. Ал элдик ишканасы мүлктүн баарын чыгарып кетип, айыптуу оодарып салганын айтат. Анан ошол кезде инвентарларды булар Кадыржан Батыровдун Арсланбап айылында лагери бар. Лагерди булар өздөрүнүн кызыкчылыгына иштетебиз деп элдик ишканасынын ишкерлери, ошонун кызматкерлери инвентарды ошол жака алып барып таштаган. Азыр жана сиздерге көрсөтүп кухняга кирип туруп, могу автомат жок, бул жерде могу бар эле деп атат. Ошолор бардыгы булардын өздөрүндө шот фактура менен турат. Анын копияларын дагы алып барып берем. Булар Арсланбапка ушул лагерди иштетебиз деп жанагы электроплиталардын бардыгын ошол жака алып барып ташташкан. Ал эми Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков аталган бала бакча менен таанышып, келерки жылдан тартып аны пайдалануу ниетинде. Анткени менен учурда ижарачылар менен келишимди жокко чыгаруу боюнча сот иши бүтө элек. Андан сырткары имараттын ичиндеги жабдыктар да сындырылып, талап тонолгон. Бала бакчанын талап тонолушу боюнча УКМК тарабынан ноябрь айында алдамчылык беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, учурда Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, анын жыйынтыгы менен кошумча маалыматтар берилет.